Өзгөн шаарынын Борбордук көчөсүндө турабыз. Кала Ош-Бишкек жолуна жайгашкандыктан мында унаа каттамы көп. Анын кесип бетинен мындай болуп 100 метрлеп унаа тыгыны болуп турат. Ишемби жана жекшемби күндөрү транспорт көбөйгөндүктөн абал ого бетер курчуйт. Жол тыгынын жоюу максатында айланма жол куруу планы иштелип чыккан. Бул жолдун башталыш тарабы Ош шаарынан келатканда Кароол айынан кирсе, экинчи учу Ана Кызыл айынан чыгат. Учурда жолду куруу иштери 90% аяктап калды. Асфальт айланма жолдун бир убакта 3 аймагына басылууда. Ишти тездетүү үчүн жумуштардын саны да көбөйтүлгөн. Асфальт иштери октябрь айында аяктайт. Жолдун жалпы узундугу 14 километрди камтыйт. Анын эндиги болсо 18 метр 80 сантиметр. Бул асфальттын өзүнүкү. Асфальт биринчи слойдон экинчи слой болуп 2 жолу басылат. А биринчи слою 9 сантиметр, экинчи слою 6 сантиметр болуп басылат. Долбоордун эң негизги бөлүгү катары Жазы жана Кара Дарыя суусуна курулуп жаткан көпүрөлөр саналат. Көпүрөнүн биринчиси дээрлик аяктап, экинчиси орнотулуп жатат. Алдыда жарыктандыруу, жол тосмолорун коюу жана жол чийимдерин чийүү жумуштары аткарылат. Бир көпүрө буюрса бүтүп калды. Кара Дарыя көпүрөсү бүттү. Узундугу 205 метр. Ал буюрса бүтүп калды. Азыр машиналар каттап өтүп атат. Экинчи көпүрөбүз бул Жазы дарыясынан өтөт. Бул узундугу 75 метр. Бул свайлар коюлуп, азыр ошо монтаж иштери жүрүп жатат. Балкаларды Кытайдан келип атат. Биз жолдун эки чекесин торолой турган темирлер, орто тура турган жарык берген чырактар бүт бар ошо Кытайдан алдырып атабыз, Россиядан да алдырып атабыз. Жолдун өзгөчөлүгү катары дал ушул жер астынан өтүүчү өтмөктөр болуп саналат. Анткени жол 14 чакырымга созулса, ошол 14 чакырымда тең бир дагы кесилиш, бир дагы светофор болбойт. Дал ушундай жер астынан өтүүчү өтмөктөр 8 жерге орнотулду. Айылдын жолдору булар эми кесилишип, бул жолго бул эми тез жол деп аталган. Жол буга эч кандай мишать этпеш керек да, башка жолдун айылдын эмелери бүт ошо туннель аркылуу өтөт. Алар ошо темирден жасалган, жаңы технологияларда жасалган темир туннелдер. Айланма жолдун курулуш иштерин быйылкы жылдын аягына чейин бүтүрүү пландалган. Ал пайдаланууга берилсе, Ош-Бишкек жолу кыскарып, Өзгөн шаарындагы жол тыгыны жоюлат. Жолдун дагы бир өзгөчөлүгү, жол башка жолдорго салыштырмалуу кенен, анткени бул жагынан эки тилке, кайра каршыга дагы эки тилке келет. Эске салсак, аталган жолду куруу демилгесин өлкө башчысы Садыр Жапаров демилгелеп, кыска аралыкта бүтүрүү тапшырмасын койгон. Сыймык Марат уулу, Бектур Калбек уулу, ЛТР, Ош облусу.